Кыргыздар көптөгөн кылымдар бою көчмөндүк турмушту баштан өткөрүп келген эл. Мал багып жашоосун мал менен бирге өткөрүшкөн. Ошондуктан жайдыргычтыр журт которуп, көчүп конуп жүрүү шартка ылайык эле. Жашоо тиричилиги мал чарбасы болгондуктан кыргыздар боз үйдү жайкысын жайга, кышкысын кышка ылайыкташтырып жасап алышкан. Куйручук Олуянын 145 жылдык мааракесинде эң мыкты боз үйлөргө да сынак жарыяланды. Ага республиканын бардык аймактарынан боз үйлөр алынып келинген. Куйручук Олуянын 145 жылдык мааракесинде жалпысынан 200дөн ашуун боз үй тигилди. Жумгал элинин демилгеси менен өтүп жаткан мааракеге Олуянын чебереси Тоокел Сулайманбеков дагы өз үй бүлөсү менен боз үй алып келишкен. Бөлөктөрдөн айырмасы бул боз үй Куйручук атанын урпактарына таандык экен. Боз үйдү жасалгалаган акылмандын небере келини учурда 90 жашта. 90 кемпир жасайт ушул. Колго токуйт. Колго токуйт мына. Азыр бир тегиштүү көргөзөбүз дагы жаптык. Жаңы соғып келдик. Алла ушундай кылып. Боз үй качан жасалды? Ошо жерде айтып берсеңиз. Бул боз үйдө эме. Ошол экен. Менин 90 кайненемдин чоң атасы тартып берген. Эме подарка кылып тапшырган, кыска сеп кылып, кысына сеп кылып берген. Кысы мунун апасы, менин кайненем, менин келиним. Сиз ошондо Куйручук атанын келини болосуз, э? Ооба, неберелери. Куйручук атанын Аким жана Мукат деген эки уулу болгон. Тоокел ага мына ушул Мукат атанын небереси. Мааракеге алынып келинген боз үй аганын үй бүлөсү менен тыгыз байланыштуу. Согуштун алдында Аким деген, Мукат деген эки баласы бар эле. Аким деген баласы улуу. Мукат деген баласы. Аким деген кичүү. 1939-жылда чыгыштагы согушка аскерге алып кетти. Эми бир эки аксакалдын айткан сөзү ошо. Ошо баласы кетип баратканда узатат да. Балам бара бер. Душман менен катышып кабарлашып этип агылышып калсаң, душмандын огу артыңдан тийсин. Тийбес, алдыңдан тийсин, көкүрөңдөн. Артыңдан тийбес. Көрүшпөйсүз го балам деген экен. Ошондон ал Аким байке ошол жактан кайтпай калды. Экинчи жагы өзүнүн баласы Муктар деген. Ушу кийинчерээк өзөлөрдүн алдында жана бул киши айтып аткан жана чоң жөөгө бурулган мүрзөс турбайбы? Ошол мүрзөдө бир анда-санда мүрзө мындай чоңураак жөө бар экен. Ошого барып Мукатты айткан экен. Балам, эртең менен намаз окуйбуз. Ошого барып менин бар. Коркпойсуңбу деген. Ой, жарыктуу ой. Мен эмне коркум деп барат, чоңоюп калган баласы. Намаз багында Кур'ан окуп отуруп, ассаламу алейкум ва рахматуллахи деп биян айтып, ассаламу алейкум ва рахматуллахи деп сол колун айтканда, сол кол жагында жаткан жакарачар жолбарс жаткан экен, көрүп, деп жиберди. Бакып жиберет. Ошол жерден ай балам ай, бирим сөнгөн болуп калды. Ошо менен туруп келет дагы ошо кыласына келсе, ошо улуу баласынын мурзунан оору жугуп, анан бучук болуп калат. Ашым Аксакал болгон. Куйручук атанын баласы Мукат Аксакал. Анын Мукат Аксакалдын баласы Ашым Аксакал болгон. Анан биз небере чөбөрө теги кебересинен ушу таратты. Байыртан кыргыздардын баш калкалар турагы болуп келген боз үйдү колдонуу мындай тояштарда дагы өтө ыңгайлуу. Ал эми учурда мындай улуттук баалуулуктарыбыз өтө эле сейрек пайдаланылууда. Негизи ушу Соңкөлдүн аба ырайы кызыктуу да экен. Кичине эле булут чогула калса, 5-10 мүнөттүк жаан жаайт анан кайра ачылып кетет. Азыр да мына жаан жаап атат. Негизи илгери кыргыздар боз үйдө дайыма жашагандан кийин бир чай кайнам убакытта эле боз үйдү тигип алышса, азыр дайыма жашабагандан кийин бул боз үйдү тигүү андан көбүрөөк убакытты талап кылат. Мааракенин өткөрүлүшү кыргыз эле эмес чет элдик курулуштар үчүн дагы өзүнүн пайдасын берди. Тойго кытайлык кыргыздар да келип катышып, боз үйлөрдүн жасалышында айырмачылыктар бар экенин баамдашкан. Айырмачылыктар булардыкы биздин калпактардан айырмачылыгы, башыбызда калпак ошо Кытайдыкы да, кийип турган чепкенде ошо Кытайдыкы, ошо Каныкей фирмасынан келген белектер да. Эми булардын айырмачылыгы саймалары өтө кооз келет экен. Оюлары биздикинен башкача болот экен. Анан булардын бир жагы жакшы максат менен келишти. Булар эми ушул жактан кыдыртып бүт көрдүк. Ушу жалпы кыргыз элине, жумгалдыктарга бир өзүбүздүн ыраазычылыгыбызды билдирет элек. Ушул жерге келип кыргыз боз үйлөрүнүн жасалышын көрүп айырмалары көп экен бизде. Аларда мына биздикинен кооз материал көп даякта. Кытайлык кыргыздарда улуттук буюм дайымдарды коомчулукка таратууда бир топ алгылыктуу иштер жасалууда. Кыргызстандыктар менен бирге иштешкен атайын фирмада боз үйдөн тартып улуттук кийим-кечелерге чейин колго жасалып ээлерин табат. Биздин Кытайдагы кыргыздар
илгертеден тартып ушу кол өнөрдү келин кыздар аябай жакшы иштегенди жакшы билишет да. Кичинекейинен баштап эле сайма сайганды үйрөнүп, анан кийин бүт туш кийиз, боз үйдүн жабдыктары, эркектердин калпак, анан кийин туш кийиз, шырдак, ошо сайма жагынан аябай жакшы баалашат дагы, жакшы сүйүп ушундай кол өнөрдү жакшы иштеген. Кыргыздардын кол өнөрчүлүгүн ошо бүтүн Кытай элинин баарысында билишет, кыргыздардын. Анан ичкери биздин ичкери Кытай мамлекетине, жанагы сырткы башка мамлекеттерге дагы алып чыгышат саймаларды. Кытайлык боордоштор арасында дагы 145 жылдык өтүп жаткан Куйручу Колоянын акыл сөздөрү, куудулдугу кез-кезде айтылып калат экен. Ал эми мааракенин өткөрүлүшү улуттун баалуулуктарын жаштарга көргөзүп, аларды сактап калуудагы эң орчундуу кадам. Мен дагы аябай кубанычта болуп атам, анткени Куйручук деген биздин атабыз жана мага тай экен болот экен да. Мен тайын эми ошо жумгалдык, саяк да. Анан ошого мен абдан кубанычтамын. Биз жакта дагы бул адамдын аябаган жакшы сөздөрү биздин эл оозунда айтылып жүрөт. Ошондой улуу адам, акылман адам, элге көптөгөн эмгектерди сиңирген, анан жакшы жумуштарды жакшы иштеди. Ошондой эгерип берген дейт да. Мен ушул кишинин 145 жылдыгына катышкандыгыма абдан кубанычтамын. Мааракеге Айтилек кол өнөрчүлүк кооперативи да боз үйлөрдү алып келген. Кооператив улуттук буюм тайымдарды жасап, өлкө ичинде эмес, чет жактарга дагы чыгарат. Ак Тилек кол өнөрчүлүк кооперативи бул мааракеге карата 3 боз үйдү даярдап келишкен. Ал эми мына өреке сиздер көрүп турган кичинекей боз үй атайын эс алуучуларга ылайыкталып жасалган, ары бери көчүп конуп жүрүүдө бир топ эле ыңгайлуу. Ал эми бул 3 боз үйдү бири-бирине мына өрекендей кылып кол кармаштырып койгону Кыргызстанда ынтымак болсо деген, ынтымак болсун, ынтымак орносун деген идеяны берүүгө аракет кылышкан. Боз үйдүн ичинде буюм тайымдардын жайгаштырылышы да атайын шартка ылайык болот. Үйгө киргендеги сол тарап эркектерге таандык болсо, оң тарабына аялдарга таандык буюмдар коюлат. Эркектики илгери ат жаптык, көрпөчө, ошону мындай майрамдарга минчүү эр токумдарын ушинтип коюп. Эр токумду ким жасады эле? Буну эр токумду дагы ошо мен менен чогуу иштеген бир кол өнөрчү бала бар. Эр камчы ошо могуларды ошо бала жасайт да. Мына моуруке алабакан ушундарды ошо уста бала жасайт. Мен жалаң ургачынын ишин жасайм да. Кийинкилерин өтөрсөк, мына өрекелерди колго токуңар беле, ушул кандай токулат айтып берсеңиз. Анан эми буларды кармап көрсөтө алып эмеде тегириш деп коет. Бул жабык башка каталчу терме деп коет да, терип согулат болду. Ой салып, кыял ой деп коет буну. Анан терип согуп, жазы кылып, мындан да жазы соксо болот. Тегириш деп боз үйдүн жабык башынын астына коостуу үчүн тегириш деп жазылган да. Анан сөзсүз момундай ак ирек салынышы керек да жабык башка. Анан бул чачыны да колго өрөбүз. Колго кадимкидей өткөрүп, анан колго өрүп чыгабыз. Учурда нарын өрөөнүндө боз үйдүн жыгачын жасоочу усталар жок. Андыктан жыгачты көлдүн Тоң районунан алып келишет. Адатта боз үйлөрдүн жыгачы кызыл боек менен боелуп келсе, кооперативдин кызматкерлери жыгачты өзүнүн өңү менен калтырышат экен. Ал үй ичиндеги адамга жакшы маанай тартуулагандыктан чет элдик алуучулардын дагы кызыгуусун арттырат. Ушул мен 3 жылдан бери ак кылып жүрөм да. Себеби мындай өзүңө дагы яркий болуп жасалган оокаттарың жакшы көрүнүп, мындай өзүңө бир жакшы эме кылат да, нервный успокойство болот. Мындай кызыл тасыл бытылдатып, сытылдатып эле бирдеме алып көк жашыл кылып боеп союп, анан биягына бирдемелерди бытылдатып, тиягына бытылдатып, эми көз көрсөтмөй келди десе эле тигинден бери илип коюшат, салбыратып, субуратып. Анан негизи эменин керектүү гана нерсеси болуш керек да боз үйдүн. Керектүү эмне жыгачтан жасалат могу боз үйдүн? Бул эми көлдүктөрдөн жасалат. Бул нарындан биз жасабайбыз. Бул көлдүктөр жана кызыл туудан постоянно ушу эмени жыгачтуучулар жасайт. Мен ошол жактан тандап, атайын заказ берип жасатып алам да. Азыр бул жакта 85 баш боз үйүндө ушундай. Анан бул дагы ушундай. Бул мындай жакшы эмелерди, салган оюларыңды жакшы көрсөтүп коет да. Бул боз үйдүн ичиндеги буюмдун бардыгы колго жасалып чыккан. Ошондой эле боз үйдүн төрүнөн аң терилери дагы орун алат. Момул аяк капка ошо керектүү буюмдарды, жана жипшууну, аны муну салып, ошо илгери ушуга салып коюшчу да. Жана эркек кишинин ич кийимдерин дегендей. Анан моурекенисине болсо жалаң баш кийим, элечектерин, тебетейлерин
Мунун үстүнө илинбейт да. Анан ушуга коюшчу. Баш кийим коюшчу. Секичек деп коет муну. Муну айкап деп коет. Ошо секичекке баш кийимдерди мунун үстүнө баш илип коет. кийимдерди мунун ичине коюп коет. Элечегиң дагы, тебетегиң дагы тырышпай мунун үстүндө тура берет. Анан тойго кетип баратканда кийип кетет. Тойго кийчү жакшы кийимдерин илип коюшчу дейлер. Анан баягы карышкыр ичик, түлк ичик, аялын, элечек, кемсел дегендерди илишчү да. Анан эми кемселди мен андайды өзүм жасабагандыктан натура эле жаза алмай болбой, натура келейин деп эле өзүм натура коптарымдан келдим. Мен андай кийим тикпейм. Анан ушу карышкыр ичик жоктугуна байланыштуу ушу карышкыр ичикке дагы 4-5 карышкыр керек экен. Анан бул карышкыр ушу Кыргыздын эң жакшы баалуу нерсеси да ушул карышкыр. Кыргызда негизи жүк жыйлат да. Түшүнчү болот да. Анан бул жүктү астындагы ушу боз үйгө ылайыктатып, сандык кылбай, такта деп коет да, такта, сандыктын бир түрү такта. Мунун ичине керектүү шейшеп, эмелерди салып койсо болот. Мындай. Негизи илгери кыргыздар ушундай колдонушканбы? Илгери колдонушкан байлар. Байлар колдонгон. Ал кыргыздар болсо мындай тактай эмелерди, тепкич эмелерди, столдорду коюп туруп үстүнө тактайларды коюп жүк жыят. Ысыр ил бою жерде чабандар сөз жүк жыят. Анан даңкытып эмени алып жүрө албайт элем. Бул атайын жазаткан да мен. Эмнеге бугун сүрөтүп? Анан бугуну салганды жакшы көрөм өзүм негизи. Бул башынан деле тетиндип, чарчыктарды салып, иликтерди салып өтөт. Бурулкан Төлөгөнова 10 жылдан бери боз үй жасап келет. Буга чейин бир топ ирет жасалгалуу боз үйлөрүн четтен келгендер дагы алып кетишкен. Кийинчерээк мындай акыркы заманбап эмеге кетип баратпайбызбы? Анан бул жанагы чет өлкөлүктөр ушуну жакшы алып кетет да, чамадан. Момундай ийиндерин асып, ичине ошо керектүү буюмдарын салып, анан чамадан сыяктуу пайдаланышат. Мунун биягында сыдырмасы бар. Мынтип сыдырып коюп анан кайра. Мисалы, ушул чамадан өзүнүн баасы канча турат? Туристтерге канча сом тегерегине сатат? 1,5 миң дедим сатканмын. Эми азыр билбейм, канча эми ошо келгенде айткан баага алып кетишет кээси. Күзгү негизи кыргыздарда ушундай колдонулганбы? Ушундай жасашканбы? Күзгүнү негизи колдонушкан да, күзгүсү жок. Баягы эчтеке кылышкан эмес, күзгү баягы кичинекей мындай күзгүлөр деле могу жерге бир эме кылып коюп, чөнтөкчө кылып коюп, ошол жерге эле салып коюп утушкан да, мынтип колдорулаган. Кичинекей эле. Анан эми биз кичине акыркы үлгүдө болуп атпайбызбы? Анан атайын ушул күзгүнү негизи керек экен да, жоолук болгондо оңдоп чачашын болгон. Ушул күзгүнү ушунду атайын моментип терме менен аркасына катуу чүпүрөктөнүп туруп, ошо боз үйгө илгенге ылайыктатып, ушуну жасап койгон. Күзгү көрүнүп турушун деп. Көргөзмөгө коюлган боз үйлөрдүн эң мыктыларына баалуу байгелер ыйгарылды. Айрымдар боз үйлөрдү мааракелерде тигип, кээ бири ага байланыштуу кол өнөрчүлүк менен алектенсе, Үмүт Асанбаеванын жашоосу үй бүлөсү менен боз үйдө өтөт. Бир нече жылдан бери Соңкөл жайлоосуна мал менен чыгышкандыктан малчылык турмушка жедеп көнүп калышкан. Бир күндө жылдын 4 мезгилин көрсөтүп коючу Соңкөлдүн катаал климаты деле башка көйгөйлөрдөн эмес. Жайкысын бей сүтүн ичкендерге коноктор көп келгендиктен атайын коноктор үчүн дагы сыйлуу боз үйү бар. Канча жылдан бери биякта жайлоого чыгып? Жолдошум экөө сүйлөнгөнгө 10 жыл болду, ошо 10 жылдан бери чыгып кетебиз. Азыр быйыл канча бий байладыңар? Быйыл 3 үйүр байладык. Кымызды ошо кандай кылып сатып өткөрөсүңөр? Же чогултуп шаарга барып сатып атыр эле? Кымызды 3 үйүр сайм, анан кымызды мурун шоро алчу, шоро фирмасы. Азыр албай калды. Мындай частный эмелер алат. 10 сомдон алып кетет бир. Конок көп тососуңар? Тособуз, конок көп келет. Тособуз. Өзүңөр жалгызан ушунча малды караганга, бей саганга, уй саганга жетишесиңерби же дагы жардамчылар барбы? Жок, мен жетишем. Тең мен эрте турам, уй сайм. Кайра бей байлайм, 2 сааттан бирден 3 үйүрдү сайм. Боз үйдү жасоо аны жасалгылуу бир топ эмгекти жараткандыктан азыр боз үйдү оңой жол менен жасап алгандар да бар.
Аны Кытай бозуй деп атап коюшат. Кыргыздын нукура бозуйунун айырмасы анын кереге ууктары темирден жасалып, кийиздин ордуна жаан өткөргүчү атайын материал колдонулат. Бирок ал чыныгы бозуйдон алдаганча жөнөкөйрөөк көрүнүп, кышкысын жылуу да болбойт. Айрымдардын пикиринде мындай бозуйлорду колдонуу өзүбүздүн нукура баалуулуктарыбыздан кол жууп калууга алып келиши мүмкүн. Куйручуктун 145 жылдык мааракесинде ат оюндары баш болгон таймаштардан сырткары сулуулар конкурсу да өткөрүлдү. Сынакка 13 адам катышып, жеңүүчүлөр аныкталды. Ал эми конкурста сулуулардын кийген кийимдери улуттук өнөрлөрдү аткаруусуна өзгөчө басым жасалды. Айзада Тазабекова конкурска кыргыз бийин даярдап келген. Анын кийиминин өзгөчөлүгү кийизден жасалып, улуттук оймо чийимдер түшүрүлгөн. Абдан кубанычтуу болуп аттым. Ушинтип мага кол чаап, кармап, коштоп турганга. Эмнечи мисалы бөлөк кыздар бөлөк улуттардан бийим бийлешпеди? Дагы ушул кыргыз бийин бийледи. Мен өзүм кыргыз бийини жакшы көрөм. Ошол кыргыз бийин билегим келген, ошон үчүн кыргыз бийин. Бул кийим кыргыздын улуттук кийими, кыргызда саймалуу таш деген орнаменттер менен түшүрүлгөн. Ошол. Аты жок. Ал эми Айжамал Жакиева конкурста тажик бийин бийлесе, кыргыздын каада салты, үрп-адаты, кыргыз тарыхына байланыштуу суроолоруна так жооп бере алды. Айжамалдын кийиминин да өзгөчөлүгү бар. Ал улуттук кийимдин заман талабына жараша тигилиши. Биздин кийим, кыргыздын кийими орнаменттери кызыл, жашыл, сарыдан, бул сары күндүкү, жашыл жер биздин жайлоо, биздин көк дагы биздин асман, көл, ысык көлүбүз. Кызылыбыз бул гүлдөр. Ошону айта алам. Бул белдемчи деген жаш кыздар кийчи да. Күйөт элек 16-15 жаштагы кыздар кийчи белдемчи. Белдемчи узун белдемчи эмес, кыска. Бияка келгенде сен мисалы шаарга чоңойгонсуң да. Ооба. Бозуйдо жашап, суук жерге келип, анан даярданууда кыйынчылыктар болгон жокпу? Чын айтсам, абдан жакты Бозуйдо жашаган. Мындайга да биз деген аз көрөбүз да. Демек кийин жайлоого турмушка чыксаң өкүнбөйт экенсиң да? Анысын айтам. Учурда улуттук кийим кечеге болгон суроо талап көбөйгөнү республика аймагында кийим тигүүчү фирмалардын саны көбөйө баштады. Кытайдан келген конуктар эми кыргызстандык кийим тигүүчүлөр менен тыгыз байланышта иш алып бара башташат. Анан булардын эң суроосу бизден ошол жака ронок чалып барып, үйрөтүп бизде жок нерселерди. Аяктагы бизди Кыргызстанда булар мүйүскө кызыгышты, кожаларга ушундай кызыгышты. Аякта бизди жасай алат дейт, Кытайда мындай ошо өтө кызыгып атышат да. Эми ошол жактан бир ронокчу бияктан алып кетсек, бизге үйрөтсө, аяктан бияка келип биз үйрөнсөк деген чоң максат менен келишти да. Булар айда жакшы. Боз үйлөрүндө айырма бар? Боз үйлөрдө айырма бар экен. Ичин жазалгашында биздин бул ат башынын боз үйлөрүнө кирдик. Ичине шырылгандарын ушундай кызыгышты айда. Биздин кийимдерде деле бар эми жакшы. Эмелер аларды өтө кызыгып, бүт тартып алышып, биз тияка барып мын жасасак болот экен, тигин жасасак болот, биргелешип иштейли деген бир максат менен келишти да булар. Дагы булар кызга төшөк берген жагын айтышты, 30-тан 40-тан берет экен, бизден азыр 10-дон берип калды да. Улуттук кийимдер мындай маараке тойлордо эле кийилбей, күнүмдүк турмушта да кийилүүчү деңгээлде болуусу зарыл. Ал эми Кыргыздын илгертен берки баш калкалар бозуйу тойлордо жана жаманчылыкта гана тигилип, калган учурларда колдонулбай деле калды. Бозуй кийинки күндөрү адамды акыркы сапарга узатууда гана тигилип калгана жашыруун деле эмес. Улуттун баалуулуктарын коомчулукка таратып, аны өзгөчө жаштарга пропагандалоо учурдун орчундуу талабы.